Интернет желесинен алынган маалыматтар менен сайтка саякат көрсөтүүбүздөн мен Жанара Нарматова тааныштырам. Саламатсыздарбы? Депутат Майлуу суунун мэр вице-мэрине иш козгош керек. Майлуу суу шаарындагы катуу суукта болгон кырдаалдагы чыгым дээрлик 44 миллион сомду түздү. Буга ал жердеги жергиликтүү бийликтин кызматкерлери, тагыраагы мэр, вице-мэр жана шаардык суу каналынын башчысынын шалаакылыгы деп эсептейм. Бул тууралуу бүгүн 22 февралда жогорку кеңештин жыйынында депутат Кундузбек Сулайманов билдирди. Кече күнү бизде комитетте Майлуу суудагы жанагы кышындагы болгон сууктагы каталчылыктагы чыгымдарды талкууладык да. Эмне себептен келип чыкканын, кандай болгонун дегендей. Кече күндө мен комитетте бир топ эле маселеди көтөрүшүндө айттым. Ал жердеги жергиликтүү бийликтин кызматкерлери мэрден баштап ошол жакты күрөт эткен вице-мэр Горвода каналдын шалаакылыгы деп эсептейм. Ошол жерде 44 миллион акча деп эсептеп келиштир Алмаз Акунжанович. Тыгыз көзөмөлгө алып ошону. Ошолорго кызмат ордун карамактоосун буларга укуктук да баа бериш керек. Канчалык деңгээлде булар өзлөрүнүн милдеттерин так аткарганын. Азыр келип алып өкмөт мамлекетке айтып атат, бизде ушунча чыгым болду, ушуну төлөп бергиле депчи. Буларды өзүн төлөттүрүп туруп, кайра дагы булар иш козгош керек булардын кылган иштери. Олигарх Исхак Пирматов Кыргызстанга келсе камалабы. Бакиев доорунан баштап байыган Исхак Пирматов бир топ убакыттан тарта Америкада бизнес жасап жүрөт. 2010-жылдан бери улам келген бийликти колго алып, депутаттык креслодон түшпөй келген. Эки досунун доорунда ташы өйдө кулабай бир жолу камалып кусуп чыкканы белгилүү. Жаңы бийликти алдай албай койгону коллегалары ичинен талкуу жараткан эле. Учурда чет жерде баш калгылап Кыргызстандан чыгарып кеткен миллиондору менен бизнесин өркүндөтүп эйиндеп калгандай. Эгерде мекенине кайтса, бир маалыматтар боюнча камалары кайрадан куса турганы бүйүр кызытууда. Мурда билинбеген кыңыр иштери, былыктары чыга баштаса керек. Нефть базаларды, гектарлаган жерлерди менчиктегени, көптөгөн кымбат баалуу мүлктөрүнүн тизмеси да табылганы ачыкталабы. Убагында Албек Ибраимов, Икран Илмиянов жана башка төөлдөр менен коррупциялык иштерге барды эле. Бул жагынан да иликтөөлөр тымызын жүргүзүлгөнү эмнеден кабар берет. Сыягы оңой келген байлык жөн жаткызбаганы ушул окшойт. Артынан кыйла чуулгандар чыкчудай деп жазылат Азия Ньюс булагында. Сурабалдиева Нисахарды сынгалса, Даданов депутат Кокуловдун ага эч тиешеси жок экенин айтты. Парламенттин тармактык комитетинде ишкердик субъектилерди текшерүүгө байланышкан мыйзам долбоору каралып жатканда, депутат Эльвира Сурабалдиева Нисахар долбоорунун ишкерлерди текшерүүгө кандай укуктары бар экенине кызыкты. Айтымында долбоордун парламенттин депутаты менен да байланышы бар. Камера менен жигиттер жеке компанияга учуп кирип жатышат. Социалдык тармактардан акыркы жолу көргөнүм, менеджер жаш кыз барын мыйзам чегинде андан туура талап кылып коргоп чыкты. Бирок балдар камералар менен андан нары кирип кетишти. Анын үстүнө бул долбоордун депутатка түздөн түз тиешеси бар. Ушундай кылганга уруксатпы? Бул популизм карапайым элге жага берет. Ишкердикти ким коргойт, деди Сурабалдиева. Нисахар долбоорунун алып баруучусу Умар Даданов депутат менен долбоордун байланышы жок экенин билдирип, Эльвира Сурабалдиева айткан популизм, патриотизм деп белгиледи. Бул маселе боюнча Эльвира Сурабалдиева айткан популизм биздин команданын патриотизми жана биздин долбоор карапайым элдин ден соолугуна кам көрөт. Байланышы бар деп жаткан депутат Эрулан Кокулов долбоордо иштеп жатканда мен командасында болчумун. Ал эл өкүлү болуп кеткенден кийин долбоор менен байланышын үзгөн. Эмнеге антип айтып жатат түшүнбөйм. Биз айлык акысы жок элдин саламаттыгын ойлоп жүрөбүз. А Сурабалдиева кымбат жерлерде тамак жеп, башка одоно санитардык нормалар сактабай жаткан жайларды көрбөй жатса керек, деди алып баруучу. Россиянын жарандарына кыргыз паспорттору 300 000 рубльдан берилип жатабы. Россиянын атуулдары кыргыз жарандыгын 300 000 рубльга алууда. Бул тууралуу депутат Дастан Бекешев бүгүнкү жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Анда эл өкүлү россиялык жарандар 300 000 рубльга биздин жарандуулукту алышууда. Кээ бир компаниялар анын жарнамасын чыгарып жатышат. Бул туурабы же туура эмеспи деген суроо салды. Этникалык кыргыздарга биз жөнөкөй процедура менен жарандуулугун берсек, менимче бул туура эле да. Себеби жөн эле биз жүдөтүп аларды. Биринчи кайрылман деген статусту беребиз. Алар канча ошол статус менен жашайт. А мына ошол эле кезде, карабайсыңарбы, ошол эле кезде россиялык жарандар келип бул жерде 300 000 рубльге мына кээ компаниялар рекламаны кылып атышат да.
биздин жарандылыгын алышат. Бул турабы же туура эмеспи? Давайте биз бир положение мындай кылайлычы. Кыргыз болсо, кыргыз паспортун алсын. А эмнеге биз Россиялык жарандарга ушундай жөнөкөй процедура? Мен каршы эмесмин, кылыш керек. Бирок теңсиздик болуп атпайбы бул жерде? Өзүбүз кыргыздарга бере албай жарандылыгын. Башка иностранецтерге биз билбейм, коррупция аркылуу кандай ишилип берилет. Бирок компаниялар рекламаны кылып атышат. Кыргыз жарандылыгын биз 6-7 ай ичинде беребиз деп. 300 000 сом рубль турат экен. Бишкекте опузалап акча талап кылууга шектүү 2 жаран кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда февраль айында милицияга 39 жаштагы жаран кайрылган. Ал арызында билдиргендей Бишкек шаарынын Туңгуч Кичи районунда белгисиз жарандар өздөрүн кылмыштуу дүйнөнүн өкүлүбүз деп коркутуп $4000 талап кылышкан. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 208-беренеси менен кылмыш иши козголгон. 16 февралда ыкчам иш-чараларын жүрүшүндө акчанын бир бөлүгүн алып жаткан жеринен 2 жаран кармалган. Алардын белге коюлган 25 000 сом акча каражаты табылып алынган. Кармалгандар мурда оор кылмыштарды жасагандыгы үчүн бир нече жолу кылмыш жоопкерчилигине тартылган. Нарын облусунун 31 жаштагы жана Жалал Абад облусунун 29 жаштагы тургундары болушат. Учурда аталган кылмыш иш боюнча иликтөө иштери жүргүзүлүүдө. Сузак районунун аймагында мыйзамсыз диний билим берүүчү борбордун ишине бөгөт коюлду. Бул тууралуу КМКнын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык Сузак районундагы Кызыл Туу айыл аймагынын Мундуз айылындагы Чолпонай диний билим берүү борборунун мыйзамсыз ишмердүүлүгү аныкталды. Текшерүү иштеринин жыйынтыгында бул диний окуу борбору 2022 жылдын ноябрында Кыргыз Республикасынын мыйзамынын дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндө 8-10 беренесинин бузуу менен негизделгени аныкталган. Диний борбордо 3 мугалим эмгектенип, 30га жакын аялдар билим алышкан. Сабактар жумасына 2 жолу өткөрүлүп, алар Курандын негиздерин жана ислами укук илимин үйрөтүшөт. Ошол эле учурда мугалимдердин жогорку диний билими жок болуп чыккан. Текшерүүнүн жыйынтыгында диний окуу борборунун ишмердүүлүгү токтотулуп, Кыргыз Республикасынын 142 кодексинин 1-бөлүгү укук бузуулар жөнүндө беренесине ылайык тиешелүү актылар түзүлүп, 5500 сом өлчөмүндө айып салынды. Өнөр улутка бөлүнбөйт. Кореялык музыкант Нурлан Насиптин ырын ырдап чыкты. Кореялык музыкант Сон Вон Соп ырчы Нурлан Насиптин керексин ырын ырдап чыкты. Нурлан Насип каверду өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына жүктөп, өнөр улутка бөлүнбөйт деп жазган. 그댈 불러본다 하나뿐인 내 사랑아 단 하루라도 마주친다면 나 그대에게 말하고 싶어 내 차오르는 마음을 다해 나에게 돌아와줘 네가 필요해 단 하루라도 마주친다면 나 그대에게 말하고 싶어 나 그대 없인 아무것도 아닌 걸 나를 살게 하는 건 그대죠. Интернет айдыңынан алынган маалыматтар мына ушулар болду. Эске салсам, жогорудагы маалыматтар 7 каналдын көз карашын билдирбейт. Бул жана башка жаңылыктарды JTTV.kg сайтыбыздан жана төмөндөгү социалдык баракчаларыбыздан окуп көрө аласыздар. Студияда мен Жанара Нарматовдум. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.